Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин төрагасы Самат Насирдиновду кабыл алды. Самат Насирдинов Улуттук статистикалык комитеттин 2020-жылдагы ишинин жыйынтыктары жана 2021-жылга карата коюлган артыкчылыктуу пландар тууралуу маалымат берди. Ал ошондой эле үстүбүздөгү жылы өткөрүлө турган калкты жана турак жай фондун каттоого даярдыктар жөнүндө маалымат берди. Президент Садыр Жапаров Улуттук статистикалык комитети өз ишин санариптке отчеттуулукту жана маалыматтарды иштеп чыгуу, жол жоболорун жөнөкөйлөтүү үчүн статистикалык отчеттуулуктун формаларын электрондук форматка өткөрүү боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи. УКМК тарабынан саламаттыкты сактоо системасындагы туруктуу коррупцияны жоюу багытында иштер жүргүзүлдү. Пандемия учурунда атайын жогорулатылган баада медициналык каражаттарды сатып алуу боюнча системалуу фактылар аныкталды. 2020-жылдын май айында саламаттыкты сактоо министрлиги эл аралык гранттар жана насыялар аркылуу жалпы суммасы 1 миллион 800 миң АКШ долларына 67 жасалма желдеткич аппараттарды сатып алган. Ал эми алардын базар баасы 600 миң АКШ долларын түзгөн. Ар бири 30 миң доллардан турган 40 дана желдеткичтин баасы Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментинин маалымат базасы боюнча 7900 долларды түзгөн. Мындан тышкары 2020-жылдын сентябрь айында саламаттыкты сактоо министрлиги ар биринин баасы 25 миң доллар болгон 27 дана балдарга ылайыкталган жасалма желдеткич аппараттарын сатып алган. Бирок алардын базар баасы 10 миң доллардан ашпайт. Ушундай эле абал медициналык мекемелерге кычкылтек аппараттарын жана функционалдык керебеттерди жеткирүүдө болгон. Аталган иш жазык кодексинин 319-беренеси коррупция менен каралып жатат. Баткен облусунда иш менен камсыз болбогон кыз-келиндердин ишкердигин өнүктүрүү үчүн грант берилди. Маалыматка караганда Баткен шаарында 20 аял инсандык өнүгүү бизнести пландаштыруу боюнча окутууга катышкан. Окутуулардын жыйынтыгы менен бизнес план түзгөн 8 айымга 400 долларлык грант берилди. Өз бизнесин түптөөнү максат кылган кыз-келиндерге ишмердүүлүгүнө зарыл болгон жабдуулар берилди. Бул иш-чарага Диалог ишеним укук коомдук бирикмесинин Баткен шаарында үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу долбоорунун алкагында ишке ашты. Бишкекте бүгүн 26 мартта COVID-19 кыргызстандыктардын үнү менен электрондук китебинин бет ачары болуп өттү. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын эң оор учурундагы абал тууралуу баяндаган электрондук маалымат ресурсунда 150дөн ашуун маек бар. Бул электрондук китепте оор күндөрү кыргызстандыктарга жардам берген жарандык активисттердин, коомдук фонддордун, кызыл зонада иштеген дарыгерлердин жана ыктыярчылардын, оордан сакайып чыккандардын, каза болгондордун жакындарынын маектери киргизилди. Аталган электрондук ресурс бул жөн гана кылымга тете болгон 1 жылдык камтыган электрондук китеп эмес, аракеттер менен мүчүлүштүктөрдү, каталар менен бирге жыйынтыктарды чагылдырган платформа дешет китептин авторлору. Олимпиадада даярданып жаткан спортчуларга керектүү 105 миллион сомдон 16 миллион сом гана бөлүнгөнүн депутат Шайлообек Атазов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал спортчуларга каражатты толук бөлүп, Байге фондунун көлөмүн 7 миллиондон 40 миллион сомго чейин көбөйтүү сунушун киргизди. 40 жылдан бери бизде Олимпиада чемпиону чыга элек. Акыркы жолу 1980-жылы Каныбек Осмоналиев алтын медаль алган. Токиодо өтө турган Олимпиадада 6 кыргыз спортчусу күчүн ашат. Алар Дарья Маслова, Юлия Андреева, Атабек Азизбеков, Айсулу Тыныбекова, Мария Крабецкая.